Азыр мен Баткен районунун Аксай айыл өкмөтүндөгү Капчыгай айылында турам. Ушул 16 сентябрь күндөгү тажик аскерлеринин агрессивдүү кол салуусунда бул айылдагы чоң зыяндарга учураган ошол тажик аскерлери бул айылдагы болгон мал мүлктөрдү тоноп, андан соң өрттөп кетишкен. 16 сентябрь күнü erteң менен saat 6:30-da елдер ызылап қалды, бала чаканы чыгаргыла деп. Biz daha балдар uykuda. 96'da деген ақсақал атам бар. Көзі көрбейді. Ал кишини ептеп тургузуп алып келип, ептеп качырдык да ел бала чаганы чыгарып жибердик. Кудайга шүгүр успет кылдык. Успет кылганыбызда бул мыкачылар кандай кылат эле? Бала чаканы аял балдарды чыгарып жиберип, чыгаргандан бир жарым сааттан кийин башталды да уруш. Тажикте биринчи автомат менен атып туруп, аркасынан гранатомет, миномет, ПТР. Мына эле тынып таштады просто. Андан кийин военныйлар, гражданскийлердин баардыгы автомат колунда. Биз гражданскийлердин көбүн тааныбыз да. Тааныштар жүрөт. Ептеп качып, Кудайга шүгүр успет кылып мына тоого качып чыгып кеттик. Şu тоолор биз сактап калды да. Тоонун үстүнө качтыңыз ба? Чыгып кеттик. О, саймен чыгып тоого чыгып карап отурдук айылды. Чыгып тектесек, бул түтүндү кара. Ана карап турсак, полный машиналармен келип, үйдүн ичинде телевизор бар, бытовой техника холодильниктерге чейин. Үйдө 2 тонн 3 тонн өрүктөрүбүз бар эле. Баарын алып чыгып тиктеп отурабыз да биз. Бүтүн жүктөп алып кеттилер. Малдарыбызды полный айдап кетти. Анан кийин үйлөрдү өрттөп кетти. Мен мисалы бир 2 тонндан ашык өрүгүм бар эле. Баардын жүктөп кетти. 14 баш уюм бар эле. Сиздин үйүңүз, Бул менин үйүм. 96'da келген аксакал атам бар эле. Ол атамда зорго успет кылдым да. Бул колясканы айвандан үйдүн алдында болчу. Алып келип ма жерге. Ойноп турлар. Мына агрессор. Бул просто мыкачылык. Биз бул туугандар менен кичинебизден бирге чоңойгонбуз да. Тааныш бардыгы. Булардан мынчалык немени күтпөдүк эле. We knew that there was, we expected something repeat of last year events. Эл аралык уюмдар, жергиликтүү жана чет элдик массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрүн алып, жеринен көрсөтүп келели. Тажик баскынчылыгынын жыйынтыгы кандай болду деп алып келдик. Азыр учурда көрүп баары таанышты. Биз барган жерлерде дээрлик тынч эл жашаган объектилер талкаланып калган, анын тонолгонуна күбө болушту. Биз ушул максат менен дүйнөлүк коомчулукка болгон окуянын объективдүү жеткирүү, чындыкты коомчулукка, дүйнөлүк коомчулукка жеткирүү максатында уюштурганбыз. Азыр ошону көрсөтүп жүрөбүз. Дагы бир мына Тажикстан менен Кыргызстан чектешкен аймактарда бир нерсеге күбө болушту. Кыргызстан жолдун бир жээги Кыргызстанга караштуу, экинчи жээги Тажикстан. Кыргызстанга караштуу тарабы толук өрттөнүп тонолгон. Ал эми Тажикстанга караштуу жагына биздин чегарачылар дагы кыргыздар тараптагы тийген эмес, талкаланган эмес, үйлөрү таза боюнча турганын дагы ушул эл аралык коомчулуктун өкүлдөрү келип күбө болушуп, алар ынанышты. And so the evacuated all